Assalamu alaikum dostlar, kattалчылар, жалпы эле жылкы сүйүүчүлөр. Мына бүгүн биз буйруса Нокенге келдик. Шайдан айылындабыз. Өскенекеден эки күчтүү линиясы күчтүү аттар чыгат. Буйруса бул Санчо экен. Санчонун небереси дейт. Буйруса Акжал, Чабдар. Азыр бул биринчи ат, ушунун маалыматын алабыз. Биз менен чогуу лайктан басып, ой пикириңиздерди комментарийге жазып калтырсаңыздар болот. Бул жакта Өскен ака. Өскен ака кандайсыз? Жакшы экен. Тынчсызбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Бүгүн эки ат чыгат дедиңиз, а? Ооба, Кудай кааласа эки ат чыгарабыз бүгүн. Бул кандай аттар ака? Бул алиги бизде Ленин жолдо Санчо деген ат барбы? Ооба. Ошо Санчонун балдары. Бул канчанчы поколение болуп кетет мындайча айтканда? Үчүнчүсү да Санчонун неберелери. Санчонун баласынын баласы, а? Акжал. Али ону ташип түгөл барбы палван? Ооба. Ошонун Санчосунун баласы. 10 миңдин баласы экен да? 10 миңдин небереси болот. Мынакей достор. Аттын мүчөсү. Өскен ака, бул жашы канчанда маалыматын баштадык, а? Жашы жаңасы үйгөн. Жаңасы 4 жаш. Ой, 4 жаш жаңасы. Улагы, үйүрү. Жок, үйүргө айырга коюлган эмес. Улагы жакшы, кумаш балан чагып жүргөн ал. Көп жанчылып, эзилип чабылган ат эмес. Ошо кумаш. Бул ушул айылда эле реза айланып жүрөт деп угуп калдым. Колдон колго өтүп эле кете албайт деп, а? Жакшы кыз айылдан кетпейт дегенде, ой, жакшы ат. Сатылган чыгат, өзүнүн айылдан бирөө алып калсın, алса кетпейт да. Бул биринчи ол Нусу деген баланыкы беле? Ооба, Нурсунун аты. Ошонун аты бесинин балдары ошо айгыр койгон. Нурсудан берги Султан палван алды. Султандан Өсөр алды. Өсөрдөн Башка алды. Балам алып Россияга кетип калып. Эси Россияда? Эси Россияда азыр укамга. Багуда эле турат дең, а? Багуда турат эле көптөн бери. Ат семиз экен, а? Ат семиз, бою 1.50 чыгат. 1.50 плюс экен, 1.50ге тарта ала берсең. Таза 1.50ге дең, а? Таза 1.50ге. Улагы мощный, ден соолугу зор, жеген ичкени зор, путу колу таза. Мындай жерден алып чабам деген адам болсо, мындай ишеничтүү мына ат бар. Шуну алып чапсын. Мынакей достор, сөздү уктуңуздар. Бардык жагы ишеничтүү мына. Кашы аягы яман жеңил ат. Мындай семиз жон болгон мененчи. Көшө. Эми көшө ашыкча экен. Өтө балбан экен. Мына путу колу таза экен. Демек үйүрдө коюлган эмес. Улакка чабылган, багылып эле. Ошо кумаш палвандан сураса болот мунун улагынчы. Кумаш көбүрөөк чапты да муну. Кумаш. Мен дагы бир чапкам ону Ленин жолдо улактачы. Келеси мощный, жакшы барат келеги. Мындай буйруса уят кылбайт, а? Уят кылбайт. Гарантиясы менен чабып ала бересиң. Мына үстүдөгү улак болсо сал көрсөң болот абарчы. Эми чыкпай чапканга болбойт, семиз көрөт азыр ысык. Кичине суутуп. Бир салып көргөнгө азыр ушул момент улак болсо чабып көрсө болот да. Текшерип деле алса болот да. Үстүдөгү Жаңыбай. Молодец. Бул балбандын улак чапканы мага чында жакты. Мына көп улактардан көрүп атабыз. Жашың канча дедиң? 19да дедиң беле? 19да. Базар коргондон болосуң. Кай жеринен? Бешбадандан. Бешбадам. Мына. Жээн болот бу, жээн. Жээн дең, а? Өткөндө арыгыраак ат минип алган экен. Ушундай ат минсең, укам ушуну өзүң эле алып кеткин деле. Кудайга салабыз. Мына. Үстүнө дагы отуруп көрдүң. Ат кандай экен? Ат өтө зор экен, күчтүү экен, үстү дагы толо экен. Толо экен? Жанбай. Аркаларынан бир тартып койсуң да, мощный алиги көргөн адамдар путун тарт, аркасын тарт дей берет да. Ошолорго мындай мощный кылып тартып көрсөткүн да. Жеген ичкени жооштук эми вообще жоошат эми мощный. Достор, негизи эле Санчо. Бул Крутой палван чабып жүргөн Санчо бунун атасы менен бир тууган. Бул жактан күн чагылышып жакшы көрүнбөй калды. Жактан ардым да. Өскен ака, буну нерден чуркатсак кандай болот? Же болбой калабы? Нары бери чаап көргөнгө боло берет. Көптөн бери турду эле деген азыр куйшкан саңгайым куйшканда да. Жаңыбай. О, жерге кичине ылдыйлап туруп бир кой берип коёбук ама. Нерде бедер деле өзү пас экен.
Kamçını vereyim mi? Камчынын кереги жок экен өзү. Мына байкап турабыз достор. Улак чабам дегендер мына. Машалла. Gördün mü yaman yürü. Gelegen zor var bu da. Жакшы экен негизи. Куюшкан эби салыныптыр буга чейин куюшкан салынбаган экен, о куйругун кичине Yürüyen çıktı. Olsa baştan çağıp görsek o ne? Yaman жеңил at, yaman жүгүрөт мына. Болду. Бакаласа. Ака, бул акчасын канчага коесуз? Акчасын жеңил кылып айтыңчы, мындай карапайым эле палван алып чаба турган ойнчусу. мындай кылайын да, мына акчасын Шында карапайымга чөтүраңыл 230 миң сом мындай кем бар. Мынакей. Мындай жакшы мындай палван адам, чабам деген адам чалган болсо шуну арзаныраак берем. Мынакей. 230 миң кеми бар деди мына Санчону. Машалла. Кумаш палванды таныгандар, жаңыбай таныгандар сурай берсин. Эми экинчи атты чыгарайлы. Буну байлап туруп. Экинчиси кайсы? Жанагы өзүңүздүн Кароль деген атыңыздын баласы. Ал өзүм атым баласы Кароль. Ал азыр чарабыз аны мында калса. Жаныбар бу. Өскөн ака, жанагы Кароль деген атыңыздын баласы экен да? Ой. Карольдун баласы, өзүм атым баласы. Мынакей. Бу айгырдан жаңы эле кармалыптыр да? Айгырдан bir cuma olgan okşat karmağı geldi. Bir cuma oldu kaldı. Uzap ketdi. Qaytarır. Nakay dostlar, bul ekинчи аты өскөн экен. Өскөн ака, анда маалыматты баштай берели. Бул ошондо Карольдун баласы. Ооба, өзүм атым баласы Карольдун. Бул Кастырым. Эмне турасың, эмне? Болду ушундай. Айгырдан жаңы эле кармалды дедиңиз. Биринчи бир сир айландырып көрсөтөйүн. Кабагы, мойну, көкүрөк, төшү, буттары. Такасы жаңы, Такасын жаңы такалатын. бир жума болуптур үйүрдөн кармалганына. Айгырдан келип, төрттө баса албай калган кезде тырмаган өсүп. Сырасы такалаттыңыз. Азыр жанарак эле такалатын. Ошого баскандарын али пайпастап атат. Путу колу таза экен. Бою да аябай бойлуу экен. Бул дагы жарым эси калды айгырда жүрчү. Негизи жоон от эле. Эт көтөрөт да өзү, эти да жукарак экен. Анда бул кандай болгон бу? Өзүңүз үйүргө койгонсузбу ал атыңызды? Мен Карольдо ал электеги мурдагы эгелер айгыр койгон да. Ошондон бир пулун бер десем бербей жүрдү. Ал атты өзү бизге келгенден анан кийин элге реклама болуп жатат да. Алар айгыр коюп эле жүргөн да. Ага чейин көрүнгөн эмес. Көрүнгөн эмес. Бул кайсыл жанагы базар койгондо улакта Байыш Ниязов ашырып чыккандан анан Кароль болуп ошондон кийин. Ал дагы чоң ушундай ат эле. Анын бою 1.74 чыгат эле, чоң эле атасы. Бунун бою канча чыгат? Бул 60 плюсу бар да. 60 эле дардалы берсин. Плюсу ham бар. Эми анын баласы экендигине толук далил бар. Толук далил бар. Ал атыңызды кайсыл жакка кетти эле? Аны Өзбекстанга саткан. Өзбекстанга. Ошо Байыш 1-2 жолу чапты улакта. Кийин Өзбекстандыктар эмне кылып алып кетип калган да. Өзү негизи палвандарга бак улакчы эмес, саяпкер акаларыбыз ат берсиле. Сиз кантип берип калдыңыз Байыш Ниязовго? Байышка ат бергенди али келеде өз ат салып сүрүп чыгып кеткем да алардычы. Чоң ат эле. Сүрүп чыкканда экөөбүз мондай чыгып калдык дагы. Бет маңдай. Бет маңдай. Досум ушул атты 1 миң эчти. Келеде эле алмашып алганбыз ошол жерде. Сразу ошол жерде эле алып чыгып кетти. Ошол жерде эле кирип туруп эле жүктөп алган да. Торпокко таштаган. Торпокко таштаган жерде. Чоңулак болот бизде базар орундаш. Кийин бүткүчө чапты. Андан кийин
ошол окуядан кийин эле көп uzogой ат сатылып кетти. Андан кийин бир жумадан өзгөнгө бир чоң улакта чапты ошол жерде. Аерде 2 ашырды, 1 ашырды ошо. Бир жолу ашырды. Байыш. Бир жолу ашырып акырында 1 ашырды. Анан ошондон келгенден кийин бир жумадан эле сатылып кетти да. Негизи күчтүү ат экен эле да. Ооба. Бунун атасы. Бою чоң эле, видеолор бар го, видеосун жүктөп коебуз экен. Атасынчы. Далилдеп. Мындай жанына барып бойлоп койбойсузбу? 60+ экен, достор. Жашы кандай дедиңиз? Жашы азыр мына 2 асый ушул момент. 2 асый. Тарбиясы кандай экен? Бу улакка чабылганбы бу? Муну мен өзүм оны бүргөндө бир досум алып кеткен эле. Ошол жерде бир улакты ат салганын көргөм. Ошондон бери көрө элек мунучу. Анан ал өзү деле улак карбайт, бирөөгө чаптырганын көргөм да. Бирөө ат салганын көргөм. Мына сен атың баласы деп. Ошондо зор барган да. Анда бирөө эти ham семиз эле. Анан ал айгырга коюп, бүгүн түтүп келип чакыргандан баары алып келдим. Айгырдан келди. Анан бүгүн эле такалатым эртең менен. Такалсы ham жаңы. 4 баса албай калган экен айгыр. Жакшы. Пели, жоругу жош. Мунун келеси эле зор. Азыр эми арык экен, жанагы жош болуп турат, эртең жем желип багылганда кийин чыгат да. Негизи атасы ham ушундай жош эле. Жош эле дең, Берги үкелери ham ушундай жош. Али Карим дагы ушу бизден бирөөнү эки үкесин алып кетип сатты да. Улуттук спорт, Карим акабы? Улуттук спорт, Карим. Ошо биздин айылдан алып кетип сатты шуну. Мынакей достор, Өскөн акадан бүгүн 2 мындай линиясы жакшы аттар чыкты. Биринчиси акчасында канчага койдуңуз биринчисин? 230 000 дедим. 230 000 Санчо. Санчо. Бунун акчасын канчага коесуз? Мунун деле ушу 230 000 кем бар. Тандап ал дейт экенсиз да? Элге чотурган болсо жеңилирээк колдонобуз. Эми Санчо ал улакка чабылып жүргөн ат. Аны кумаш палван чабып жүргөн ат. Ал эми мындай чабылып уже таңшалган ат эми. жоопту отпайсызбы анын улагыначы? Бул кандай болот бу? Муну эми алигиндай эңкейбей ат салган адамдар бар го азыр. Ооба. Тегеретип ат салган. Ошолор алган болсо маза кылат да. Мынакей. Достор, экөө тең бир баага коюлду. Анын бою 1.50ге коюлса, бул 1.60+. 1.60га тартып ала бересиңер. Мына акчасы баары айтылды, дагы экранда номерге чаласыздар. Ар кандай сурооңуздар болсо бересиздер. Ден соолугу таза экен, путугу таза экен. Мына бүгүнкү чыгарылыш ушинтип көкүрөк баштарын тартып койгон. Мына аркасы атасынга ушундай жок эле өзү. Мындай торус пастан. Туруп кашыктуу нелери бир жак. Атасы мындан ham көндөг эле. Бул сал чыйлап экен. Кетип калган атты көнүктөй берет экенсиз. Жок, негизи акыйкатта ал туура эле. Менде жүргөндө деле темсүү эле. Жок, улагы жакшы болчу да. Эми бу кыргыз эле жылкы, эч кандай аргыны жок, Өтө тагын билбейм, монун ар жагынчы. Анан бирок ошо мына бизге коюп жүргөндөр таза карабайыр жылкы деп билбейм. Мунун атасын эле билем да, анын аталарын ар жагын билбейм. Азыр он али ким эле камчы Чыпаке эле. Ошо кишинин атын балдары да, менде тора. Мунун атасы. Ошо кишиде бир чоң торат бар экен, ошонун балдары да мунун атасы. Видеосун жүктөп койгонго көрөбүз. Ооба. Мына достор, адресибиз Нокенде. Чала бересиздер. Кайсынысы жакса тандап аласыздар. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.